Класска кирип баратканда кутушага коюп дагы пайдаланбайт. Мектептерде сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынды. Мындай буйрук өлкөнүн бардык мектептерине жиберилди. Бул тууралуу бүгүн 11 мартта Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева маалымат жыйында билдирди. Уюлдук телефондорду пайдаланбоо боюнча окуу процессине бул өтө тоскоол, баланын өз алдынча ой жүгүртүү иштөөсүнө мындай тоскоол болгондуктан ага чейин эле көп мектептер практика кылып келген. Анан жалпы эрежени көпчүлүк угат. Былтыр ошол телефон сактаган кутуча ящиктердин баары менен камсыз кылууга тапшырма берилген. Биз республикалык бюджеттен Баткен областы бизге карайт, ага толугу менен алып берген. Эгерде сабакта ошол телефон керек болсо, эжейдин мугалимдин уруксаты менен пайдаланышат, маалыматты издөө пайдалануу боюнча. Болбосо класска кирип баратканда кутушага коюп дагы пайдаланбайт. Бул эрежени баары аткарылат. Анткени ага чейин балдар менен иштейт. Как начать урок, давайте все сдадим свои телефоны, чтобы они нам не мешали во время урока. Жалал Абад шаарындагы номер 6 мектептин 5 класстын окуучулары бүгүн жалпы 27 окуучу сабакка келген. Анын 11 окуучу кол телефондору менен келишкен. Класс жетекчи сабактын башында атайын даярдалган кутучага телефондорду чогултуп алып, андан соң сабак башталды. Сабакты баштаардан алдын жыйнап алабыз, анан сабак бүткөндөн кийин үйлөрүнө кетерде же бир зарыл учур болуп калса гана мугалимдин уруксаты менен беребиз. Негизи максатсыз кармап отурушса окуучуларды сабактан алаксытат. Анткени алар ар кандай оюндарды ойношу мүмкүн, же болбосо түзөкүлөргө чыгып алышы мүмкүн. Сабакка толугу менен көңүл бура албай калат. А эгер телефондорду жыйнап алган болсок, анда толугу менен окуучулардын көңүлүн сабакка бурууга мүмкүнчүлүк бар. Мугалимдер буга чейин эле телефондорду чогултуп алып жүргөн, бирок окуучулар баш тарткан учурлар да болгон. Эми атайын токтоодун негизинде телефондорду чогултуп алууга мугалимдин толук укугу бар. Ал эми окуучулар болсо телефондорду алып койгону сабак учурунда алаксыбай окуйбуз дешет. Тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Эми биринчи эжекеге берип коюм, сабак башталаарда телефонду. Анан бемарал сабак өтө берем. Телефонду бирок сабакта көп иштетпейм да, бирок тестти жазып атканда эжекелер кичине ушуну тартып алып жазгыла дейт, кичине неме саатын кичине экономдош үчүн. Ошодон телефонду тартып алып туруп тестти жазып отура беребиз. Мен үйүм жакында, ошон үчүн телефонду алып келбеймин. Неге дегени ал сабакта мага тоскоолдук кылдырат. Анан кийин ата-энем мага айтышат, телефонду неге алып барасың, сабакта сага тоскоолдук кылат го, эжек баары алып келгенде эжекелерим алып коюшат. Туура кылат, телефонду алып койгондо эгер сабакта мешайт берет, жакшы окуган үчүн телефонду алып коет. Жалал Абад шаарындагы номер 6 мектеп жетекчилиги телефон боюнча ата-энелер менен атайын жыйын өткөргөн. Анда уюлдук телефонду сабак учурунда алып койгонуна макул болушуп, ал эми баш тарткан окуучуга түшүндүрүү иштери биргеликте жүргүзүлөрү эскертилген. Эми бул боюнча бизде жалпы ата-энелер чогулушу өткөрүлүп, ошол чогулушта дагы бардык ошол мектепте 1-класстан баштап 11-класска чейинки окуучулардын ата-энелерине ошол кол телефондорду колдонууга тыюу салынгандыгы боюнча ошол буйруктун негизинде тааныштырылган. Анан ал жерде ата-энелердин бардыгы туура кабыл алып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эгерде ошол кээ бир учурда окуучу баш тарткан учурда окуучуга баягы түшүндүрүү ишин жүргүзүп, анан ар бир окуучунун баягы телефону ключу менен аны окуучудан башка эч ким ача албайт. Ошол нерсесин окуучуга түшүндүрүп, бул сенин телефонуң, буну сенден башка эч ким ачып колдоно албайт, сенин телефонуңдун ичиндеги маалыматтарга эч кандай мындай кепилдик бере алабыз деген мындай таризде түшүндүрүп окуучуларга анан алган учурлар болот. Негизинен биздин окуучуларыбыз көпчүлүгү түшүнөт. Ал эми сабак боюнча маалымат издөө, онлайн тест түзүү жана пайдалануу, сабакка керектүү видео көрүү жана аудио жазууларды угуу, электрондук күндөлүктү пайдалануу сыяктуу учурларда уюлдук телефон колдонууга уруксат берилет. Окуучулар мектепке кирген учурда кол телефонун үнсүз режимге коюп, класстардагы атайын кутуучуларга салышы керек. Мобилдик телефонун колдонууга танаписте же чукул кырдаал жарылган учурда гана уруксат берилет. Бул окуучулардын саламаттыгынын бузулушунун алдын алуу жана окуу тарбиялоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынганын билдирет министрлик. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.